Кейинки сөз депутат Маматалиев Марлен Абдрахмановичте. Рахмат. Айбек Жанысбекович, өткөндө биз терең бул маселени карап чыктык, бирок бир топ суроолорго жооп калбай калганбыз. Сизден өзүңүздөн тактап сурап алайлы. Биринчи суроо ушул автобустар келип калса, бир топ маселе чечилет экен. Ошонун алкагында биздин школьниктерге бааны түшүрөбүз деген сиздин дагы ниетиңиз, депутаттардын да ниети бар эле. Ошол ишке ашабы качан түшөт, качан 10 сомго түшүп калат? Бүгүнкү күндө сиз туура белгилеп кеттиңиз. Биз жанакы тарифти карап аткан учурда эле биздин Бишкек шаарынын кеңешинин депутаттарынан дагы ушундай сунуштамалар түшкөн. Анан мен тиешелүү тапшырма берген болчумун. Буну иштеп чыгып, биз альтернативдүү түрдө ушул биздин окуучуларга бир 10 сомго чейин түшүрөйүн деген максатта иш жүрүп атат. Бул бир эле кандай десем, бизде муктар бул субсидияда. Субсидияны ошо бүгүн айтып кеткен жана Тулпар электронный оплата ушулардын баарын эгер биз коюп түздүп алган болсок, буну ишке ашырганга толук кандуу мүмкүнчүлүк болот деп эсептейм да. Себептен да окуучулар Урматтуу урматтуу депутаттар, отдел урматтуу чакырылгандар, бири-бирибизди сыйлайлы. Бул жакта суроого жооп болуп атат, биз укпай атабыз. Ошондуктан сиздерди тынчтанууга чакырат элем. Кечириңиз, уланта бериңиз жообуңузду. Убактысын айтып койсоңуз, качан Кудай бурса ошол 10 сомго түшүрөбүз. Биз 1-2 айда Бишкек шаарынын кеңешине киргизебиз кароосуна. Рахмат, жакшы сунуш экен. Экинчиси, ушунун алкагында дагы бир сизге сунуштап көрөйүн дедим эле да. Эми мен түшүнүп атам, автобус жетишпейт, жана бир топ бакчалар да жетишпей атат. Бирок ошол эле учурда ушу школьниктердин ар бирин карап көрсөңүз, өзүнүн дневнигинде атайын өзүнүн маршрутун чийет да. Эмне үчүн аны айтып атам? Анализ кылып көргөн жоксуздарбы? Ансыз деле ар бир ата-эне акча берип атат. Жол кереге жана башкага. 3 смендик только школьниктерди ташый турган автобусту жүргүзө алабызбы? Биз качан ошого жетебиз? Бул маселе менен бир топ маселе чечилет эле да. Бул жана пробка маселесин чечет элек. Жаш балалардын коопсуздугун чечет элек. Үчүнчүдөн бул итак эле выгодный. Ал толуп до конца барат да, ошол автобустарчы. Айрым автобустар толбой калат. Бул жерде маршрутун түзүп койсоңуз, толугу менен толот эле. Мына мен өзүм мисалы 3 кызыма тең 1000 сомдон айына кетет да, напримерчи. Ушул сыяктуу эле ансыз деле күнүнө төлөп атабыз. Графигин түзүп койсоңуз, чөткө эле адресин эле шаарда жүрө турган кылып туруп, ушундай автобустарды башка мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттерди деңгээлге жеткизе алабызбы? Же планда барбы? Урматтуу Марлен Абдрахманович, бул биринчи күндөн баштап бул көйгөйдү да биз караганбыз. Жанакы сентябрь айында бизде бир момент окуучулар чыкканда пробкалар жана заторлор түзүлүп калып атпадыбы? Ошондо биринчи ирет ушул иш-чараны бир иштеп чыгып, ушул бир жолун табайлык деген максат менен иш жүргүзгөнбүз. Бир гана ушул бизге тоскоолчулук болгону ушул автобустун аздыгы да бизде жетишпегендиги ушул бир тоскоол болуп чыкты. Бирок эгер биз ушул автобустарды толук кандуу камсыз кылып ишти алып бара турган болсо, бул мүмкүнчүлүк болот деген ойдомун да. Себептен да биз жеке жана перевозчиктер менен сүйлөшкөндө алар буну жакшы колдобой коюшту. Себептен да алардын жанакы акча төлөмдөр аз болот экен, чогулбай калат экен деген ойлорун айтып, кичине баш тартканды болушту. Ошондуктан эгер биз муниципалдык коомдук автобустарды көбөйткөн болсок, ошондо бул иш-чараны иштеп алдыга алып кетсе болот деген ойдомун да. Дагы бир карап көрбөйсүзбү? Анткени бул грамотно эсес планировать этип койсо, эми 3 эле смена, эртең менен, түштө, кечинде. Башка мындай кечке эле жүрө бергенден эме жок. Анан бир заматта чыга турган болуп, мектептен мектепке кыла турган бир карап көрбөйсүзбү? Бир пилотный болсо дагы бул сиз үчүн, сиз мэр катары бир жакшы иш болмок эле да. Ушуну карап көрсөңүз, тем более 250 жаңы автобус келет. Анткени мына карасаңыз, частный мектептерди алып көрөлү, частный да жеткизет. Ага отдельно акча төлөйт. Алар эч качан биз выгодный кылбайт. Любой частный школа ал выгода менен иштейт. Бул 0-0 чыгат экен да, мен сураштырып көрдүм. Бул жерден выгода албайсыз, бирок целях жана мектептин өзүнүн мектебин престижин көтөрүш үчүн они идут на это. Ну, в принципе, у них же это получается. Почему у нас это невозможно? Я вам хочу предложить пилотный, еще раз подумайте, пожалуйста, ладно? Более того, вот мы с родительским комитетом тоже разговаривали, и там есть поддержка, да? Они Да, даже везде есть готовы поддержка. сами организовывать сбор денег и
осуществлять, чтобы для водителя это проблем не составляло. В принципе, у нас понимание есть. Единственное, вот это нехватка автобусов. Мына жаңы келген автобустардан пилотный, хотя бы ошо 250дөн бир 20сын пилотный көрбөйсүзбү? Рахмат. Сөз.